Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу достор, жылкы сүйүүчү чабандес балбандар. Бул чыгарылышта аттын бир күчтүүсү күлүгү Бойка деген ат, ноок аттын ушул Насир Нисанов айылдык аймагындагы Тескей Кожеке айылынан сатууга чыгып турат, достор. Өзү дагы свети дагы Бойкадай, күлүктүгү дагы күлүк аттын сиздерге бир толук маалыматын мүнөздөмөсүн жеткизели. Жакса, ушул аттын ээси Майсалдын телефон номерине байланышка чыгып, атты содалашып, баалашып көрөбүз. Ат тууралуу маалымат беребиз. Майсал, ассаламу алейкум. Ассалам. Ден соолук иштериң жакшыбы? Тынчсыңбы? Аллага шүгүр достор. Али баба кетип, Бойка келиптир да? Бойка келди. Бол акылыйдын сәкен басып берем, атты кыйнабайбыз эми. Ат тууралуу анда маалымат берели, Майсал. Кайсыл жактан келген? Ат ушу өзүдөн эле келген. Өзүнүн ноок аттын аты ба? Өзүнүн ноок аттын аты. Ат сен абы таанысаң керек. Былтыр садык чабып жүргөн турат. Садык болгон чаккан ба? Анан ат айгырдан келди досум. Ат арык. Ат арык. 15 күндөй болгондо айгырдан келген. Кичине жем деп атасыңбы? Жем жеп атат, 3 килода жем жеп турат. Жаныбар. Ана достор. Ат жаныбардын күлүктүгү. Күлүк ат экен да. Өтө күлүк досум. Күлүк ат экен. Улагына, жеп ичкенине, футу кол тазалыгына любой жерине жооп берем. Жооп ба? Ооба. Бойканын жашы канча эми? Жашы 7 жашар досум. 7 жашар. Ооба. 4 асый. Ооба. Любой улакка барып чаба берсин досум. 5-5ке чабабы, аламанга чабабы, любойна жарайт. Полбанды келишси, буйрса. Садык былтыр чабып жүргөн видеолорду да бар. Бол, ушунда токтой, ушунда токтор. Былтыр папанда бир тайга салган. Ушу менен ба? Ооба. Папанда суу сактагычта былтыр кеч күздө бир улак болбоду беле? Ошол жерде бир тайга салган. Болду, ушуна коер. Пародас. Пародас. Карабайыр эле. Карабайырбы? Ат айгырдан келип кичине жышылап түштү да досум. Бою канча чыгат? Боюн 60 чыга берсин. 1.60га жооп. 60-на жооп. Ден соолук жеп иччи. Жеп ичкенде ден соолугуна, путугуна 100% жооп берем досум. Жооштугу жоош. Жооштугуна эм жооп берем досум. Жаныбар. Онеке достор. Келичка Бойка, Бойка. Бойка. Төрт туягы тазабы? Таза досум. Жан туттарын тартып койдум. Жакындан көрсөтөбүз азырчы. Туяктарын көрсөтөбүз. Өзү мындай басышы ушундай экен да бул жаныбардын, Акылыдин болду, акылыдин. Жол өтө сондай. Сәкен, өз котунда бастырчы. Жол өтө сондай. Бой 1.60, Boyun 1.60'dan жогору 1.60 ölçü alıversin. 60'дан өлчөп алсын. Достор, мына көрүңүздөрчү. Бойка азыр эми ушул турушта алсаңыздар, буюрса ушул августка чейин бир жакшы жемдеп алсаңыздар, улакка чапсаңыздар боло берет экен да, жаныбар. Туякта айныган сайнаган ат эмес досум. Алдыра кайдак кой. Туяктары дагы тик, алиги кара туяктар экен, жаныбар. Төртөдөн кара туяк досум. Кара туяктар экен. Тегерек тик туяктар. Канчага коебуз эми Бойканы сатабыз, Майсал? Сайдыла досум. Өзү негизи ат кымбат баадагы ат эле. Эми кичине келгенде карап эле мындайраак кылып коебуз досум акча эле. Анан адамдар ойлобосун алигидай ат арзан коюп атат, бул кымбат баалуу ат эле, муну айнып калып. Любой жака апарып, улакка апарып салып көрсүн, жарабаса любой малда возврат менен досум. Ат 3,5 миң. 3,5 миң доллар. Аз Жол жобосуна, 3500 долларга мындан караңыздар, жүгүрүшү өзгөчө экен акыйкаттачы. Өтө күлүк жылкы досум. Күлүк ат экен. Бул Буроолорун карасаң, буроолорун. Бул дагы отарык экен бир азчы. Айгырдан келди досум. 15 күн на болду, на боло элек досум. Мына биринчи такасы. Таканы ham жан кактырып жүрүм. Эски така эле кактырып койдум досум. Жакшы, сатып берем депсиң да баары, Жакшы. Майсал. Кактырып койдум дедим эле. Просто ал путсуттун тебелеп албасын, эме болуп турган ат неме болдум да. Содаңы берсин, Майсалбай. Атты содалашып, баалашып көрүңүздөр, достор. Бойка болду. Сиздер менен кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.